Саламатсыздарбы бүгүнкү коноктор, кош келипсиздер. Бүгүн биз аял заты тууралуу кичине маектыра эле дедик эле. Бүгүн биздин конокто Жайшалым Ташболатов Билал, дизайнер эжебиз Диана эжебиз отурат. Бүгүн ушундай сонун көйнөктөрдү тигеткен, мен дароо эле кийип көрө калдым. Өзү жолукта эмесмин, кийип көрөйүн дедим, кызыгуумдан эле. Бул жакта Касымова Уулкан эжебиз отурат. Негизи эле устаз сиздин баяндарыңызды аял заты жөнүндө угуп жүрөбүз. Угуп, катуу да айтат экенсиз, жакшы да айтат экенсиз. Бүгүн сиздин жүзмө жүз көрүшүп сүйлөшөлү дедик эле. Негизи эле айтсаңыз, ислам дининде аял затыны канчалык урматташат, сыйлашат? Биз билебиз, аял заты жоолук салыш керек экен дейбиз, күйөөсүн угут дейбиз. Бирок аял затын дагы сыйлап урматтоо бар да туурабы? Ошол жөнүндө кичине Сизди түшүндүм. Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчиден Аллах Таалага мактоо. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айткандан кийин аял затынын даражасы мындан 14 кыл мурда көтөрүлгөн. Азырга чейин көтөрүлүп жатат. Эгерде кимде ким дин менен жашап жаткан болсо. Аял заты качан дин менен жашай турган болсо, анын даражасын кадыр баркан Аллах Таала жана Кур'ан Карим көтөрөт. Мисалы үчүн аял затынын сиз айтып жатасыз кадыр баркын көтөрүшүбүз керек деп, аял затынын кадыр баркы көтөрүлгөн, бирок исламда гана. Исламдан тышкары аял затынын кадыр баркы төмөндөйт. Ислам дининен тышкары. Буга мисалы үчүн батыл месин цивилизациясын карай турган болсок, ал кезде эгерде бир инсан киши өлтүрө турган болсо, жаза катары анын аялын өлтүрөт эле. Бир инсан киши өлтүрө турган болсо, Бабыл цивилизациясында жаза катары анын аялын өлтүрөт эле. Вилон цивилизациясын карай турган болсок, ал жерде ушунчалык чектен чыккан эле аялдарды как өздөрүнүн кумарын кандыруу үчүн гана ошондой буюм катары гана колдонулат эле. Башкача айтканда аял затынын кадыр баркы жок эле. Юнон цивилизациясын карай турган болсок, Андора ысымдуу аялды бүткүл жамандыктардын себепчиси деп ушундай этикат кылышат эле. Араб цивилизациясын карай турган болсок, аларда ушундай эле жаңы төрөлгөн кызды, жаңы төрөлгөн наристени, араб цивилизациясы бул динге чейинки. Жаңы төрөлгөн наристе кыз бала боло турган болсо, аны не кылат эле, өлтүрөт эле. Башкача айтканда көмү салат эле. Буга дал Умар радиаллаху анхундагы окуясын биз дал кылсак болот. Окуясын билсеңиздер керек. Бир кош бойлуу аялды көрө турган болсо, эки адам спор ойнойт эле. Кандай ойлойсуң, ошонун курсагындагы балабы же кызбы? Сен эмне ойлойсуң? Ушул аялдын курсагында азыр балабы же кызбы? Бирөө айтат эле бала десе, экинчиси айтат эле кыз деп. Не кылат эле ошол аялдын курсагын жарып көрөт эле. Алла караңыз. Бул дин келгенге чейинки аял затына болгон бул адилетсиздик. Дин келди. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дини, Кур'ан Карим назыл болду. Кур'ан түштү. Алла субхана ва таалалардын даражасын көтөрдү аял затын. Дин келди, ислам келди, Алла субхана ва таала аялдардын даражасын көтөрдү. Ушунчалык көтөрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтып жатат, хадистин мазмунунда келет. Кайсыл бир үйдө аял киши, башкача айтканда кыз бала төрөлө турган болсо, ошол үйгө менин салам болсун деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кайсыл бир үй кыз баланы чоңойто турган болсо, бейиште ушунчалык менин чогуу бирге тирилет dedi кыямат. Ушунчалык эки манжасын көтөрүп, ушундай менин чогуу бирге тирилет dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисин мазмунунда айтып жатат: "Ал жаннату тахта aqdamil ummahat." Бейиш энелердин таманынын астында деп жатат. Аталардын деген жер жок бул жерде. Аял затынын даражасын ислам дини ушунчалык көтөрөт. Мындан кийин дагы көтөрөт. Эгерде динден чыга турган болсо, динден сырткары көрүп билип жүрөсүздөр аял заты канчалык кордолуп жатканын. Рахмат жон, аябай таасирдүү бир окуялар болуптур. Башкача болуп турам. Эми жаңы эжеси эле, кандайсыз? Кош келипсиз бизге. Аябай сонун кооз кийимдер тигеткенсиз, мага аябай абдан жагып атат. Кийип отурамын, кисарасы эле кийип алдым. Эми айтсаңыз, жолука эмнеге кирип калдыңыз эле? Кантип кирип калдыңыз эле? Эмне себептер болду ушундай сонун кооз кийимдердин чыгуусуна? Кичине ушул жөнүндө баяндап кетпейсизби? Ассаламу алейкум. Негизинен хиджаб бул бизге парз болуп берилген. Ар бир аял заты бул хиджаб кийишибиз керек. Ал эми жолук салтын калган себеби бул жеңем себепчи болгон. Жеңем үйүнө конокко калганда аябай мага таасирдүү, өлө катуу тие турган сөздөрдү айткан. Мен жүрөгүм ушунчалык өзүмдү коерго жер таппай калгам ошол сөздөрдү укканда. Айткан, сен азыр ушул бул дүйнөдөн кош айтып жүрсөң эмне кылат элең дегенде, даже биз бир секундадан кийин эмне болорубузду билбейбиз. Андыктан азыртадан ойлонуп бир чечимге келишибиз керек. Анан дагы айткан болчу мага, эгерде сен кыз бала
балакатка жеткенден кийин денесин жаап жүрүш керек, хиджаб кийиш керек деп, эгерде хиджаб кийбей денесин ачык жүрсө, бул өзү менен артында 4 эркекти кошо тозокко алып келет деп айтканда, мен ким деп суроо берсем, атасыны, эң чоң байкесини, өмүрлүк жолдошуну жана эң чоң уулуну бирге тозокко алып келет деген деп айткан. Ошол сөздөрдөн кийин мен аябай таасирленип, чын айтсам аябай башкача болгонмун. Ошондон кийин жолук салуу бул парз экенин аябай түшүнүп жетип, жолук салындым. Сиздерге дагы ушул нерсени насип кылсын Аллах Таалам. Саламатсызбы? Кандай куш келипсиз? Эми сиз айтсаңыз, экөөбүз күндөш экенбиз. Сиздин жолукка болгон ой пикириңиз кандай? Менин негизи жолукка болгон эч кандай жаман оюм деле жок. Жолук бул бирок эң жакшы нерсе деп ойлойм. Бирок жолук салынган кыздарды деле көрөм да. Көрсөм алар деле интернетти жарып жүрөт, жаман иштерди кылып жүрөт, бузукулук кылып жүрөт, сынак кылып жүрөт. Ал эми жолук салынбай деле ички дүйнөсү менен, жүрөгү менен Аллахка ибадат кылып, Аллахты эстеп, ички дүйнөсү таза болсо, ошол болот деп ойлойм да. Анткени сен жаман иш кылган жоксуң, жаман нерсе кылган жоксуң, ата-энеңдин сөзүнөн чыкпасаң, ошонун айтканынан кылбасаң, мен ойлойм, ошол жетиштүү депчи. Сизди мен мындайча түшүнүп жатам эже. Туура сиздин жолукка келбей калышыңызга же бир өзү сизде исламга болгон, мындайча айтканда, канааттана аласызбы? Ислам динине сиз канааттанасызбы өзү негизи? Ошондо сиз мени кандай динден чыгып кетти Жок, деп ойлоп динден чыгып жатасызбы? кетти деп ойлоп жаткам жок. Негизи эле сиз динден канааттанасызбы? Ооба, мен канааттанам. Кайсыл бир инсанга алга жолук тууралуу же бир нерсе тууралуу айтып жатсаң, ал нерсе жолук салбай жүрсө боло берет, же болбосо жолукту салбай эле койсо боло берет десе, ага биринчи жолук тууралуу эмес, негизи сен өзү ислам дининен канааттанасыңбы деген суроо берилет да ошол жерде. Бирок эже сиз айтып жаткан нерсе бардыгынын эле жүрөктөгү көйгөйлөрү туура. Жолукта жүрбөгөн өзүңүз айтмакчы, сиз деле туура жолдо жүрөт экенсиз, машалла, жүрөгүңүз таза экен. Жолукта эмес ар бир инсанды жаман деп айтууга болбойт. Жолуктагы эмес адам жаман эмес, же жолукта жүргөн ар бир эле аял такыбай эмес, бирок жолуктагы ар бир аял, башкача айтканда, жолуктагы ар бир инсан мейли туура эмес болсун, мейли туура эмес нерсе кылып жаткан болсун, бирок алардын динде орду бар. Муну менен сиздерде динде ордуда жок демекчи эмесмин. Башкача айтканда, ошол нерсе дагы боло турган болсо, нур үстүнө нур болот демекчимин. Нур үстүнө нур болот. Эгерде караңыз, сиз башкача айтканда хиджабты каалабасаңыз, эмнени каалайт элеңиздер сиздер? Кандай жүрүштү каалайт элеңиздер? Биз негизинен хиджаб кийбесек дагы жүрөгүбүз менен Аллага Бирок Аллах Таала ишенип, парз кылып жатпайбы? Аллах Таалага ишенсеңиздер, Аллах Таала парз кылып жатат жолукту. Бир эмес, Кур'андын 4 жеринде Аллах Таала жолукту парз кылып жатат. анда билбейм. Мындай да эжелер, адам баласынын каалоосу бар. Аллах Тааланын Робби менен пенденин каалоосу карама-каршы же бир келип кала турган болсо, инсандын каалоосунун алдында Аллах Тааланын каалоосу, башкача айтканда Роббинин каалоосу жогору турат. Ал эле эмес, эже эмеске жөнөкөй эле бир мисал кыла турган болсом, бүткүл инсаният таза нерсени, бүткүл инсаният жакшыны, бүткүл инсаният сакталганын каалайт. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, улуу боксер Мухаммед Али өзүнүн кызына айткан бир керези бар. Ушундайча айткан: "Кызым" дейт, "баалуу, кымбат баалуу нерселер адам баласынын көзүнөн сакталуу болуш керек, жашыруун болуш керек. Бир инсанда алтыны боло турган болсо, ал инсан менде алтыным бар деп көрсөтөбү? Сыртка алып чыгабы? Менде алтыным бар, элдер менде алтын бар же менде ушунча $1000 бар деп бир инсан өзүнүн байлыгын сыртка көрсөтөбү? Жок, сыртка көрсөтпөйт. Эмне үчүн? Ал кымбат баалуу нерсе. Эмне үчүн ал ушунчалык баалуу нерсе? Дал ошондой бермет океандын түбүндө жашырынат. Океандын түбүндө жашырганда дагы жана көрүп жүрөсүздөр. Ушунчалык нерсенин ичинде жашырынат. Эмне үчүн? Баалуу болгон үчүн. Аял заты, сиз башында айттыңыз, аял затынын кадыр баркы, аял затынын орду деп. Аял заты биздин диндеги эң өзү биздин башкача айтканда канышаларыбыз болуп жатса, аял заты биздин эң баалуу берметтерибиз болуп жатат, башкача айтканда. Алтындан дагы кымбат болгон. Анан биз сиздерди жашырыбыз керек, эжелер. Чындыгында. Эми караңыздар, ар бир инсандын каалоосу деп жатасыздар. Ар бир инсандын каалоосу болот, бирок жалпы инсанияттын каалоосу болот. Диндин каалоосу болот.
Сиз айтыңызчы эми ушунун кайсысын таңдайт элеңиз сиз? Кайсысын таңдайт элеңиз? Албетте тазасын. Сиз кайсысын таңдайт элеңиз? Устаз көчөдө вирус болуп атса, колду жуубуду Сиз кайсысын таңдайт элеңиз? Жабыгын. Көрдүңүзбү эжелер? Бүткүл эле инсаният, бүткүл эле адам заты жабыгын каалайт. Мен дагы жабыгын каалайм. Дин дагы жабыгын каалайт, бүткүл инсаният жабыгын каалайт. Ошондуктан урматтуу эже карындаштар, сиздерге айтат элем, дин менен жашай турган болсоңуздар, башкача айтканда жол туура турган болсоңуздар, сиздер Аллах Тааланын коргоосунда болосуздар. Элестетиң, көчөдө эки адам кетип жатат, эки дос кетип жатат. Бирөө хижапта, а бирөө кыска Европанын стилинде, Европанын формасында. Көчөдө кетип жаткан бир аялдарга тийише турган бир эркек жолдун боюнда кетип жатат. Айтыңыздарчы, ошол кимисине тийишет? Жолуктагыгабы же ачык жүргөнгөбү? Албетте ачык жүргөнгө тийишет. Дал ошондой бул хижап сиздердин корголуңуздарга себеп болуп жатат. Хижап менен аял затынын аброю, аял затынын намысы корголуп жатат. Бүгүнкү үммөткө Жюлетталар керек эмес. Бүгүнкү үммөткө Фатималар керек. Бүгүнкү үммөткө Хадичалар керек. Алыс кетпейли, урматтуу мусулман биртугандар. Дагы айтат, жолукка негизги эле болгон бул арабтардыкы. Башкача айтканда арабтардын эмеси деп. Эже сиз айтыңызчы, сизде азыр жолукта болгон кандай түшүнүк болуп жатат, кандай сезимдер болуп жатат? Мындай эле айтайын, ачыгын эле айтайын. Абдан өзүмдү жеңил сезип турам. Жеңил сезип турасыз? Себебинде кандай десем, мени бир нерсе коргоп тургандай туюлуп атат. Коргоп тургандай туюлуп атат. Атамды тозокко алып келем эмес, өзүм үчүн. Денеженин меси сизге катык тийген окшойт го? Бираз колдоңуз титиреп калыптыр. Эми караңыздар, урматтуу мусулман биртугандар, жолу караптык эмес. Ким айта алат ушул жерде? Ким айта алат Курманжан датка жинсы кийип же болбосо динде эме кылып ачык жүргөн деп ким айта алат? Ким айта алат Курманжан датка? Ким айта алат энелерибиз, буга чейинки улуу энелерибиз? Ким айтат алардын башынан элечек түшкөн эмес? Алардын башынан жолугу түшкөн эмес? Алардын көйнөгү, башкача айтканда, алардын кийип жүргөн кийими тизесинен ылдый өткөн эмес? Бүгүнкү күндө макул хижапты арабтардыкы дейли, макул арабтардын цивилизациясы дейли, макул арабтарды туурап жатты дейли. Бүгүнкү күндө тизесинен жогору кылып кийип жүргөндөр эмне деп айтасыздар? Ошол туурабы, жакшыбы, жакшы эмеспи? Туура эмес. Туура эмес. Эми караң, туура сиздер дагы айтып жатасыздар. Жаман ишке барып жатканым жок дейсиз, туурабы? Бузук иштерди кылып жаткан жарым жок дейсиз. Бирок эже ошол кылбай жатасыз, эми ошол жолук менен болуп кала турган болсо, нур үстүнө нур болот да. Мисал үчүн Диянеже дизайнер, Диянеже дизайнер. Сиз бир кийип көрүң да ал жолукта. Сиз бир кийип көрүң да алдын жолукта. Кандай сезимдер болот? Ошого карап айтың, анан кийин арабтыкы деңиз. Ошого карап айтың, анан мындай жөн жүрсөм болот деп. Сиз уже бир жолукта кийип көрүң да, Диянеже сиздерме болсо, эмелериңиз болсо, бир жолукта кийип көрүңүздөр. Мындай суроолорум бар. Хижап кийип алып, Инстаграмга сүрөт чыгарганга болобу? Хижап кийип Инстаграмга сүрөт чыгарганга болобу? Бул тууралуу мен өтө көп баяндарды айткам. Ошол негизде айтканымдын себебинен сиз мени чакырып жаткан экенсиз. Чындыгында буга өтө көп комментарийлер келген. Эркектерге айтсаң болбойбу, бизге эмне жабышасыңар, бизге эмнеге асыласыңар деп. Башкача айтканда биз иманыбызды сактап эле жүрбөйбүзбү, иман менен эле жүрбөйбүзбү депчи мындайча айтканда. Мындай болот экен. Эми караңыз, туура сизди мен түшүнүп турам. Биз ошол жолуктагы эжелерди эскертип жатабыз. Эмне үчүн? Ошолорду биз аларды имансыз деп эскертип жаткан жерибиз жок. Аларды имандуу деп эскертип атабыз. Имандуу экенсиңер, иманыңарды сактагыла деп эскертип атабыз. Себеп Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтып жатат: "Вадаккир фа инна зикратан фа'ал му'минин", эскерткин эскертүү имандууларга пайда берет дейт. Биз имандуу деп эле аны эскертип жатабыз. Силерди капырсыңар деген жерибиз жок, же болбосо силерди динден чыгып жатасыңар деген жерибиз жок. Башкача айтканда, могул жерде азыр аты ким эле? Улкан эжебиз айтып жатат. Ошолорду көргөндөн кийин менде бир хижапка болгон жек көрүү пайда болду деп жатат. Карындашым, ушул нерсени унутпаңыздар. Кайсыл бир инсан хижапта, мисалы үчүн хижапта, бирок анын жашоосу хижапта болбосо ал хижапта эмес. Хижапта, бирок хижаптагы хижапсыз болуп эсептелет. Башкалар үчүн билбейм, мен үчүн хижаптагы хижапсыз деп эсептейм мен. Ал инсандарды гулам мусулмандар деп эсептейт элем аларды. Бирок аларды кээде комментарийлерди окуп кала турган болсоң, сага жарашпайт экен, исламдын болгобачы жолугун чечип эле салчы деп. Жок, алар жолугун чечпесин. Алар ошол бир аз туура, аларда жүрөктөрдө анчалык иманы башкача айтканда иман деңгээли алсыздык кылып жатат. Туура, ал кылып жаткан нерсесин туура деп жаткан жерибиз жок. Бирок урматтуу мусулман биртугандар, ушуну унутпаңыздар, алар ушунда күнөө иш кылып жатса дагы, жыртаңдап жатса дагы, өздөрүнүн фотолорун реклама кылып, Инстаграмдарга чыгарып жаткан болсо дагы, ата-бабалар Аллах Тааланын өкүмү хижапты кийип жатат. Мисалы үчүн сиз айтыңчы, эже азыр
мындай кызыгып эле кийип көрдүм дейсиз? Ол жерде мындай болду. Биринчиден кызыктым. Кызыктыңыз. Хиджаб эле хиджаб дейт. Мен дагы бир кийип көрөйүн дедим. Экинчиден ошол болду. Экинчиден мен хиджабтын ушунчалык баалуу экенин билбептирмин. Буну кийбей жүрсөм байкуш атам азапталарын билбептирмин, көрсөчү. Ай. Абдан соң болуп калыпсыз. Келиң отуруңуз. Биз дагы ушундай кантип салуу керек деген жөнүндө тема сунушаттык эле. Аябай сонун баяндар болуп атты. Кандай сезимдер болот экен? Аябай жакшы. Мен туура эмес ойлоп турмун. Bundan farkı жашоодо бар. Тоголсак Кудай Таала кечирүүчүлөрдөн кечирет албетте. Кудай буга чейинки жашообуз жолдоо кылып будан кийинкисин кыздарыбызга, эжелерибизге үйрөтүү керек. Ооба. Мен бардык кыргыз элине айтарым. Кыргыз кыздарына, мусулмандарга жалпы эле баарыңар жолуксаңар. Ыйманыңарды жогорулатып, нур үстүнө нур кошот. Баарыңарды жолуксаңарды каалайт элем. Андан кийин айта кетчү нерсе, Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Каримде деп жатат: "Ла тaqunatu min rahmatillah". Эй өзүңөр зыян жасаган кулдарым, менин мээримден, менин рахматымдан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт да. Бүгүнкү буга чейинки жолсуз жүргөнүңүздөр, буга чейинки өзүңүздөргө мындай туура эмес болуп жүргөн деген сезимдер пайда боло турган болсо, Аллах таалага тобо кылалы. Аллах субханаху тааланы жалыналы, илайыл көздөр чыгаралы. Аллах субханаху таала кечирүүчү зат, тоболорду кабыл кылуучу зат. Аллах субханаху таала күнөөкөрдүн күнөөкөрү бол, ыпластар надандардын наданы бол, сен мага я Раббим деп кечирим сурап келе турган болсоң, Аллах субханаху таала рахмат эшиктерин кага турган болсо, Аллах субханаху таала сөзсүз жооп берет. Я Раббим мени кечир дей турган болсо, бенде мен сени кечиргенмин дейт. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Бүгүнкү сөзүмдүн акырында өзүңүздөр көргөндөй ушундай кыскача болсо да өтө мазмундуу видеолор болду. Ар бир кыргыз аялына, негиз кыргыз эмес, негиз эле аял затына айтып кетер элем. Ойлоп коюңуздар ата энеңиздерди. Алар сиздер үчүн күн түн кирпик какпай келишет. Алар сиздер үчүн деп канча иш кылышат. Аларды ушунча дүйнөдө кыйнаганыңар келген ишин аркы дүйнөдө дагы тозокко кирүүсүнө себеп болбойлу анан өзүңүздөр болбосо, өзүңүздөр үчүн болбосо дагы ата энеңиздерди сыйлап, акаларыңызды сыйлап коюп, кийип алыңыздар жоогуңуздарды. Жоолук салган адамдар эч качан өкүнбөйт экен. Мен бүгүн салып арканы билдим. Сурамат элем сиздерденчи. Дин менен жашайлы, чыныгы бактылуулук өзү исламда